инженерimiz жаштар. Улуу урматтуу агаларым, эжелерим, карайлар. Бүгүнкү биздин курултайга келип сыймат көрсөткөнүңөргө таазим кылам. Бардыгыбыз балала карабызга, бир туугандарга, элибизге жакшылык кылып, үмүттөнүп жашайбыз. Неге Ынтымак партиясынын ыйык идеологиясы жогорку адилеттүүлүктүн тамырында, жогорку маданияттуулуктун үлгүсүндө сабырдуулук менен, айкылдык менен жалпы кыргыз элинин башын бириктирип, элибиздин кадыр-бартын сактап калуу. Бардык жарандарыбыз улутуна карабай, кайсы партияда болбосун, кайсы саясий коомдо болбосун, оппозиция болобу, бийлик өкүлү болобу, биздин кыргыз элин бириктирип, бири-бирибизге адилеттүү мамиле кылуу менен тарыхыбызды улантуу жолуна өзүн өзгөртүп, ошол чечимге кабыл алган бир туугандардын бардыгына Мекен Ынтымагы партиясынын эшиги ачык деп жарыялайм. Урматтуу делегаттар, урматтуу меймандар, Мекен Ынтымагы партиясынын социалдык экономикалык программасынын эң маанилүү негиздерин сиздерге сунуштайбыз. Саясий маселени карабай, социалдык экономикалык маселеге өтөбүз. Шайлоону көбүрөөк талкуулабайлы. Эгерде биз кайгыбыз каяка барарын билбесек, шайлоодон да жыйынтык чыкпайт. Бул программа иш жүзүндө аткарылуусу Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн башаты болоруна бизде терең ишеним бар. Саясий стабилдүүлүк, экономиканын өсүшүнүн негизги фактору болору баарыбызга белгилүү. Анткени биз коомдун бардык социалдык катмарлары менен конструктивдүү диалог жүргүзүп, чечкиндүү реформаларга баруунун зарылдыгын түшүндүрөбүз. Эң баштысы, натыйжалуу жана жогорку деңгээлдеги макроэкономикалык иштерди сапаттуу алып бара турган аткаруу өкмөтүн калыптандырууга мажбурбуз. Аткаруу өкмөтү реалдуу терең аналитикалык, макроэкономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жөндөмдүү болуш керек. Туура өнүктүүнү аныктаган илимий чечимдер гана жыл сайын күчөп бараткан мамлекетибиздеги экономикалык кризистин себебин аныктайт. Жакынкы убактарда чечкиндүү кадамдарга барбасак, жумушсуздук кризисин ички өндүрүштү өнүктүрүүгө, улуттук кирешени көбөйтүүгө, акча каражат жана фискалдык саясат көйгөйлөрүн натыйжалуу чечүүгө мүмкүн эмес. Ички чарбачылыкты жана өндүрүштөрдү өнүктүрүүгө жакындуу экономикалык шарттар гана улуттук экономиканын өнүгүшүнө жана өсүшүнө жол. Урматтуу делегаттар, сиздердин көңүлүңүздөгө 15 бөлүмдө турган төмөнкү сунуштарды жарыялайм. Эң биринчи, энергетикалык кубаттуулукту генерациялоо жана энергетика тармагын өнүктүрүү боюнча мамлекеттин программасын баштоо өкмөттүн эң негизги маанилүү кечиктирилгис жоопкерчиликтүү милдеттери болот. Эгерде энергия булактары болсо, бир да ишкана иштей албайт. Жада калса турист чыган кондиционер иштей албайт. Ошондуктан энергия булагын өнүктүргөн мамлекет гана өзүнүн эркинки экономикалык булагына түрткү болот. Улуттук экономиканын энергия ресурстары менен камсыз алуусу, заманбап технологиялар менен жайлануусу, жеткиликтүү энергия булактар долбоорунун гидроресурстар аркылуу ишке ашырылуусу өлкөбүздүн экономикасынын өзгөчө маанилүү тармагы болуп эсептелет. Кыргызстандын энергетикалык тармагынын потенциалы энергия булактарын экспорттоого жана ал аркылуу улуттук кирешени көбөйтүү жөнүндө ээ. Экинчи маанилүү маселе, биз дыкаат, терең изилдеп чыккан жана сунуштаган программа Кыргызстандын географиялык, табигаттык, адам ресурстук өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен түзүлдү жана улуттук экономиканын кызыкчылыктарын коргоого багытталды. Жогорку сапаттагы инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгып, тейлөө багытындагы төмөнкү экономикалык тармактардын өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарттарды негизлейбиз. Бул эл аралык деңгээлдеги сервистик камсыздыгы менен сапаттуу туризм, жогорку билим берүү, заманбап медициналык тейлөө сунуштарын өнүктүрөбүз. Тейлөө көрсөтүү базарын биз калкка сапаттуу билим берүү жолу менен ачып, орто жана чакан ишканаларды уюштуруу шарттарын камсыздап ишке ашыра алабыз. Бул багыт жаңы жумуш орундарынын түзүүнүн булагы жана калктын социалдык жактан кыйналган
чет өлкөдөгү эмгек мигранттарыбыздын ата мекенине кайтаруусунун жалгыз жолу. Илимчи сервис тармагын биз көпчүлүк сунуштап атабыз. Анткени туризм тармагында өнүгүп аткан бизде нефть ресурстары көп алсыздыклар, географиялык жактан турмуш ошон үчүн жөндөмүбүз менен билим берүү тармагындагы мекемелерди ачып, сервистик мекемелерди ачып, кыргыз эли өзүнүн маданий таланты менен, билими менен экономиканын бүгүнкү заманбап багытын негиздесе болот. Үчүнчү маселе мамлекеттин ички азык-түлүк коопсуздук маселеси жана биздин айыл чарба өндүрүштөрүнүн жогорку сапаттагы продукцияларын эл аралык соода базарына алып чыгуу Кыргызстандын агрардык тармагынын негизги өнүгүү багыты болот. Бул аймактардагы жумушсуздук көйгөйлөрүн чечүү, улуттук кирешени көбөйтүүнүн кошумча булагына айланат. Бүгүнкү күнү айыл чарба тармагы өтө оор абалда. Бийлик институтунун колдоосу болбосо, өз алдынча атаанычка туруштук бере алышпайт. Мына Россияда Росагро деген компания түзүлгөн, миллиарддаган акчалар дотация түрүндө өзүнүн кубаттуулугун күчтөтүүгө, экспорт потенциалын күчтөтүүгө бөлүнүп турат. Казак Агропорт компаниясы өздөрүнүн фермерлеринин коопсуздук маселесин ойлоп, мына өзүнүн концепция өнүгүү программасын иштеп чыккан. Биздин бечара фермерлер башта кет жатып насыяк окушат, чек-аралар жабылып, анан айрасынан айыл чарба тармагы күндөн күнгө жылдан жылга начарлап атат. Атайын бийлик институтунун колдоосу болбосо, өз алдынча атаанычка туруштук бере албайт деп ошон үчүн жаздым. Атайын каржы институттары, илимий жана заманбап агротехнология, тиешелүү инфраструктура болбосо, айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн мүмкүн эмес. Биз фермерлик чарбаларды өнүктүүнүн өзгөчө жеңилдик шартын түптөө өтмаларын, өндүрүлгөн продукцияны сактоонун заманбап технологияларын, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тажрыйбаларын үйрөтүү багытындагы илимий сунуштарды ишке ашырабыз. Дыйкандардын өндүрүп өстүргөн айыл чарба продукцияларын айдоо себеп иштери башталганга чейин аныкталган баада сатып алуу базар шарттарын негиздейбиз. Республикалык деңгээлде муктаждыктарды жана тейлөөнү жеңилдеткен чарбачылык биригүү союздарын негиздөөгө түрткү болобуз. Биз жерде отурган аксакалдар билет, мурда патрик союз деген болгон, загат контролер деген болгон. Ошолор алдын ала жанагы өспүрүмдүн түшүмдөрүн өткөзүү боюнча, сактоо боюнча алдын ала иш планы менен айыл чарба тармагын башкарып беришкен. Бул система эгетирен убагында эле Европадан бери түптөлгөн. Бүт дүйнө ушул кооперация системасын жашап келет. Кытайда да биз эмнеге өзүмчүлүктү көбөйтүп алып, жанагы заманбап системага жол аша албай, бүгүнкү күнү азык-түлүк коопсуздугу өтө коркунучка такалып калды. Керемет жайыттарыбызды, асыл топуракты түшүмдүү жерлерибизди жана суу ресурстарын сапаттуу деңгээлде сактап калууга милдеттүүбүз. Айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого мамлекет тарабынан тыйым салынып, бул иштер өзгөчө көзөмөлгө алынат. Эгерде азыркы жүрүп жаткан жоопкерчиликсиз айыл чарба тармагындагы экономикалык саясат токтолсо, келечекте Кыргызстан мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугуна өтө оор тоскоолдуктар жаралат. 4-чү маанилүү маселе. Өкмөт жеңил өнөр жайын колдоого жана андан ары өнүктүүгө активдүү киришет. Тигүү продукцияларын өндүргөн ишканалар акча каражаттарга муктаж. Өзүбүздүн улуттук ички ишканалар колдоо жана эл аралык базарларга чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында атайын каржы фонддорун негизделет. Бүгүнкү күндө тигүү өндүрүшүндө иш алып бара жаткан ишканалардын негизги чыгашалары бул ишканалардын имараттарга арендага алуусу, алардын коммуналдык чыгашалары, бийлик органдары тарабынан болгон текшерүүлөр, мыйзамсыз ашыкча каржы чогултуулар түзөт. Ошондуктан өндүрүшкө ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, чыгашаларды азайтууга бийлик тарабынан колдоо көрсөтүп жардам беребиз. Өкмөттүн алдында түзүлгөн курулуш өнөр жай департаментинин жаңы эрежелерин, заманбап стандарттарын, нормативдик укуктардын талаптарын иштеп чыгат. Социалдык, билим берүү, спорттук, маданий жана стратегиялык объектилерди курушуна, сапатына жана куруу мөөнөтүнө мамлекеттик көзөмөл органдарына жооптуу болот. Бюджеттик каражаттарды колдонууга, мамлекеттик объектилерди курууга, жогорку даражага ээ болгон улуттук чарба субъектилери гана укуктуу болот. 5-чи маселе. Эгер биз парламентте көпчүлүк орунга ээ болуп, кыргыз элинин ишенимин тартуу болсок, каржы документин кабыл алууда билим берүү, саламаттыкты сактоо, өлкөнүн коопсуздук коргоо институттарынын, маданият жана искусство тармагынын кызматкерлеринин социалдык маселелерин чечүүгө саясий чечимдер кабыл алынат.
Mahallenin memleketlik tarmakta önüttürüge birinci кезекте артықшылық беріледі. Білім берінің, медициналық қызмат көрсетудің сапатын көтеру, атқару өлкөбүздүн өзгөчө жоопкерчиликтүү улуттук долбоору бар. Маданияттын, билим берүүнүн, медицинанын, коопсуздук органдарынын мыкты адистерин турак жай менен камсыз кылуу жана эмгегине жараша материалдык сыйлоо боюнча мамлекеттик социалдык коргоо программасы кабыл алынат. Мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарга түздөн-түз жардам көрсөтүү каржылоо программасы ачык жайланып иштелип чыгат. 6-чы маселе сабаттуу, билимдүү адистерди мамлекеттик иштерге тартуу максатында карьералык өсүүсүн тартыптуу эмгек акысы менен камсыздоонун жаңы эрежелери кабыл алынып, мамлекеттик кызматкерлерге жаңыча иштөө шарттары негизделип мыйзам иштелип чыгат. Ишти кынтыксыз, сапаттуу аткаруу, эмгектеги мыкты көрсөткүчтөр сөзсүз түрдө бааланууга тийиш. Учурдагы мамлекеттик кызматкерлер арасындагы массаттуу коррупция, социалдык кепилдиктин, келечекке болгон ишенимдин жоктугунан эмгек акынын төмөндүгүнө болуп жаткан себептердин бири. Мындай көрүнүш. Катардагы мамлекеттик кызматкер, мугалимдер, врачтар, укук коргоо жана аскер кызматкерлеринин кенже офицерлеринде сержанттар курамында байкалууда. Ушул маселенин кесепетинен жаш сапаттуу адистердин мамлекеттик кызматтан кетүүсүнүн эң негизги себептеринен болуп саналат. Бийлик институтунун иш алып баруу алсыздыгы потенциалдуу инвесторлорду ирдик алып жаткан коргоого, алар үчүн жагымдуу экономикалык атмосфера түзүүгө тоскоолдук болуп жатат. Эл аралык интеграциялык процесстерге пассивдүүлүгүбүз мамлекеттик кадр саясатыбыздагы институттардын чабалдыгын көрсөтүп жатат. Улуттук экономикабыздын өзгөчө өнүгүү моделинин жоктугу көз каранды экономикалык саясатты жана киренчиликке багытталган жолдулантууга аракет кылууда. Гранттарды жана каржылык жардамдарды тыштан чеги жок издей берүү жыл өткөн сайын мамлекеттин ички өнүгүү потенциалын талкалоодо. 7-чи маселе каржылык, юридикалык аудиттин жана аналитикалык иштердин жыйынтыгы менен биз ашыкча бюрократиядан билим берип айткан бийлик институттарын кыскартып, азыркы мамлекеттик бюджеттин чегинде кызматкерлер үчүн зарыл болгон жетиштүү эмгек акы фондун бүтөбүз. Бийлик өкүлдөрүнүн турмуштук абалы жана бакылактуулугу алардын ишинин сапаттуу аткарылган жыйынтыгына жана улуттук кирешенин өсүшүнө түздөн-түз байланыштуу болот. 8-чи маселе улуттук өнүгүүнүн атайын мамлекеттик каржы фонду түзүлөт. Фонддун аркы жайуу ишмердүүлүгүнүн эсебинен түшкөн кирешенин негизги милдети тышкы мамлекеттик каржды жабууга багытталат. Тышкы каржды жабуу боюнча негизги жүктөн арылгандан кийин фонддун негизги финансылык каражаттары улуттук экономиканы колдоого жана өнүктүрүүгө багытталат. 9-чу маселе өлкөнүн географиялык өзгөчөлүгүнөн улам биздин эл аралык соода аренасына чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз чектелген. Ошондуктан эл аралык инфраструктуралык долбоорго катышуу менен кургактагы соода артерияларын кошумча өнүктүрөбүз. Автомобиль жана темир жолдорун куруу менен коңшу өлкөлөр аркылуу океанга чыгуу жолдорун табабыз. Жол сооданы кыймылдатат, соода экономиканы кыймылдатат. Эгерде биз жогорку деңгээлдеги инфраструктуралык маселеге өкмөт тарабынан көңүл бурсак, эч качан Кыргызстандын улуттук экономикасы өнүкпөйт. 10-чу маанилүү маселе пенсионерлерге, калктын социалдык жактан кыйналган катмарына жана балдарга кам көрүү күн тартибиндеги маанилүү маселелерден болуп эсептелет. Азыркы саясий экономикалык кырдаалдагы сапасыз иштөө аракетин көрсөтүп жаткан пенсия, социалдык фонд системасы изилденет жана кайра иштелип чыгат. Фонддорду капитализациялоо жана ишмердүүлүк сапатын жогорулатуу маселесине түздөн-түз өкмөт, парламент жана өлкөнүн жогорку жетекчилиги жоопкерчилик болот. Мына бүгүнкү күнү пенсиондук фонддор кандай чарада колдонуп атат, кандай эсептенен ошо өнүгүү булактар ачылып атат, эч жерде отчет жок, счетный палатада отчет жок. Элдин баары ошондуктан налог төлөөнөн качып атышат. Жарандар ошо түптөлүп аткан пенсия социалдык фонддордун кандай багытта колдонуп атканын ачык айкын билүүсү зарыл. 11-чи маселе мурда кабыл алынган Евразиялык жана бажы уюмдарынын жана башка келишимдердин чегиндеги эл аралык экономикалык милдеттенмелер терең изилденет. Соода жана бажы саясаты жагындагы эл аралык пайдалуу келишимдер, интеграциялык процесстер биздин республикалык улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен активдүү түрдө улантылат. Мамлекеттин тышкы соода саясатын активдүү жүргүзүп, сатуу базарыбызды кеңейтип, башка өлкөлөр менен экономика жагында кызматташтыкты күчтөндүрөбүз. 12-чи маселе
мамлекеттин азыркы экономикалык кырдаалдары акча кредит саясаты толугу менен кайра каралат. Банк акча кредит берүү уюмдарынын ишин өтүү эрежесинде жаңы мыйзам өзгөрүүлөр киргизилип, анда керектөөчүлөрдүн укугу биринчи кезекте эске алынат. Финансылык мониторинг үчүн атайын орган түзүлөт. Көмүскө экономиканы пайда кылуу себептери изилденет. Аны легалдаштыруу боюнча чараларды иштеп чыгабыз. Бул жаатта электрондук документ оборот жана фискалдык органдардын дистанттык мониторинг системасы нактылай эмес акчаларды иш жүзүндө киргизүү көзөмөлдүн натыйжалуулун арттырат. Мыйзамсыз финансылык схемалар менен салыктан жана пошталардан кыйга өтүүлөр аныкталган учурда бүт мүлкүн конфискациялоо менен катуу жазага тартуунун чараларын караган тиешелүү мыйзамдар иштелип чыгат. Эмне үчүн акча каражат саясатынан мен көңүл буруп атам? Бүгүнкү күнү мамлекетте акча каражат буктурмасына келип такалган. 2 миллиарддан бюджет ачпаган саясий акча каражаты Кыргызстанда эч качан жашырып келбейт. Потребительский кредит менен элди бар бүгүнкү карызга батып, шунчалык оор келип такалып калды. Кайсы сотко барган банк утуп алат? Бала сөйлөп атса да көчөгө чыгарып салышат. Мына ушул мыйзамдарды биз эртеңки адамгерчилик менен элди эртеңки камын көрө турган терең илимий жол менен изилдеп чыгышыбыз керек. Бардыгыбыз мусулман балдары дейт, мусулман баласы үчүн сүт корлук өтө чоң күнөө. Эмнегедир Кудайдан тиленип жаназага барабыз, бирок сүт корлук кылып атканда мусулман экенибизди унутуп калабыз. 13-чү маселе ата бабабыздан калган эл жерибиз, жаратылыштын табигый кен байлыктары, суу ресурстары, жалпы кыргыз элинин рызкысы жана келечеги. Азыркы элге коомдук казына байлыгын алып келбеген кен байлыктарды колдонуп, иштетүү мыйзамдарына өзгөртүү киргизди. Кен байлыктарды изилдеп жана товардык сапатка жеткирүү тейлөө иштери тажрыйбалуу мамлекеттик институттар менен тыгыз байланышып, иш аткарыла турган улуттук ишканаларга берилет. Иштелип чыккан баалуу продукцияны эл аралык базарларга алып чыгуу жана улуттук казынага киреше табуу милдетин мамлекеттик ишкананы аткарат. Жаратылышты коргоо жана ишканаларды экология сактоо көзөмөлүнө аткаруу өкмөтү милдети болуп, атайын жоопкерчиликтүү мамлекеттик аткаруу институттары түзүлөт. 14-чү маселе мамлекеттин салык саясаты инвестициялардын агымынын негизги кепилдиги. Улуттук экономикабыздын өсүү динамикасынын маанилүү регулятор катары терең изилденип, коомго кемчиликтер жарыяланат. Анын кемчиликтери түзөлүп, иштери кабыл алынат. Ички ишканалардын өнүгүүсүнүн ыңгайлуу шарттары камсыздалат. Улуттук экономикабыздын өнүгүүсүнө салым кошуу максатындагы жаңы резиденттер үчүн өзгөчө жеңилдиктер каралган эркин экономикалык аймактар атайын токтомдор менен аныкталат. Резиденттерди каттоого алуунун жеңил ыңгайлуу шарттары түптөлүп, жаңы ишканаларды ачуу шарттары жөнөкөйлөштүрүлөт. Жылдык айлантуусу $100,000 ашпаган кичи ишканаларды жана жеке ишкерлерди салыктан бардык түрлөрүнөн бошотуп, каржылык жеңилдиктер камсыздалат. $100,000 $350,000 чейин айлануудагы капиталы бар ишканалар НДСти 6% чейин төмөндөтүп эрежеси каралат. Атайын түзүлгөн эркин экономикалык өнүгүү аймагында мамлекеттик банктын филиалы ачуу аркылуу резиденттерди төмөнкү пайыздагы кредиттер менен камсыз кылууга чара көрөбүз. Салык саясаты прогрессивдүү салык салуу системасынын негизинде каралат. 15-чи эң маанилүү маселе бардык бийлик мутактарынын өкмөттүн тилектештиги жана жалпы элдин колдоосу болгон шартта биз төмөндөгүдөй экономикалык көрсөткүчтөрдү алгачкы кадам менен камсыз кыла алабыз. Ички бүткүл продукциянын өнүгүүсүн 5-6% чейин жылына өстүрүү, өнөр жай өндүрүшүнүн жылына 15%-дан кем эмес, ай чарба өндүрүү тармагын 5-10%-дан кем эмес, инвестициялар боюнча негизги капиталдын 9-10%-дан кем эмес өнүктүрүүгө ыңгайлуу экономикалык багытты баштайбыз. Улуттук кирешенин жана мамлекеттик алтын запасынын жыл сайын өсүшүн камсыздоого саясий, экономикалык жогорку деңгээлде милдет алабыз. Урматтуу делегаттар, сый урматы менен Мекен Тымак партиясынын төрагасы Темирбек Асанбеков.